Assalamu alaikum. Иман Нур Кадырбеков. Мен дарыгерлерди абдан сыйлайм. Медицина боюнча түшүнүгүм абдан минималдуу да. Бирок кээде ойлоном, мен деле врач болуп иштесем окшойт деп. Эмне себептен дегенде оңой болуп калбадыбы? Бирөө келет, коркпой туруп, юрфага же Банецкийге жөнөтөсүң. Ал жактан даяр диагнозду алып келет, бирок жөнап келбейт. Канча адамдар ошол жакка барып, баягы тутамдаган акчасын таштап келет. Азыр айылдар да ошого жетиптир. Мурда шаарда эле болчу, билесиз. Барганда 8.000 чейин акчаны жөө эле таштап келип атышат да. Анан диагноз алып келгенден кийин даяр дарылар жазып берип коесуң. Мурда бир 2-3 эле дары жазат эле мен бала кезде. Азыр бир 10-20 дары эле жазып берип коет. Ушундай иштеш оңойлуу болуп калды деп кээде ойлоном да. Эгерде мына сиз айтып атасыз. Азыр медициналык камсыздандырыла тургандардын саны көбөйө турган болсо, Кудай буйрса, 2-9 миллиард акча көбөйөт. Ошондой учурда элди, журтту юрфа менен Банецкийге тонотпой, бардыгын өзгөртүлө тургандай шарт түзсө болобу инфраструктураны? Жабдыктарды сатып алып. Нуржит Кадырбекович, эң көйгөйлүү мына буга чейинки жолдо айтылып атканда маселелерди шайкеш туура көтөрдүңүз. Инфраструктуралык түзүмдөрдү күчөтмөйүн, медоборудованияларды шартын чоңойтмоюн, арга жок, ошо жанагындай жеке менчик диагностикалык болборлорго муктаж болчубуз да. Эми буга чейин аларга да рахмат, ошол жанагы боштукту жаап келди да. Өзүтө жок болгондон кийин алар ачылып калып, жанагындай көйгөйлөр чечилип атты. Эми кезек келди го дейм, эми биз мамлекеттик ошо өзүнүн ооруканаларга жанагындай заманбап компьютер томографиялык мына Талайбек Айтмаматович айткан протондук компьютер томографияны койсок неге болбойт? Ошого келдик, эми мына донорлордун аркылуу көп 1-2-3 проект бар. Ошонун баары ишке ашса, дээрлик мындай көп маселе чечилет эле да. Мен мыйзамга байланыштырып сурап атам да, эгерде сиз айткандай азыр медициналык камсыздандырылган кишилердин саны көбөйтүлө турган болсо, 2-9 миллиард акча кошумча түшөт деп атат. Укму чыргап кетпейбиз, бирок бир топ жеңилдеп калат. Нуржит Кадырбекович. Түшүндүм. Экинчиси дагы бир маселе бар да. Азыр көптөгөн жарандарыбыз чет өлкөгө барып, бөйрөгүн алмаштырып атат, боорун алмаштырып атат, бүт чет өлкөгө акчалар кетип атат. 70 000 доллар керек, 60 000 доллар керек деп бүт эле жарыя кылгандар. Карап бооруң ооруйт. Эми ошончо акчаны кетирбей Кыргызстанда кылса болот беле, ошондой адистерди даярдаса болот беле? Мисалы, адистерди жибериңиздер стажировкага, 1-2 жылдан үйрөнүп келсин, келип ошол өнөрүн, илим, билимин алып келсин да, бүт дүйнө ушинтип өздөрүнүн тигил же бул тармактарын өнүктүрөт. Буга кандай карайсыз? Нуржит Кадырбекович, бул тараптан ошо реформа каралган, 3 кадам деген реформабыз бар. Этап реформирования обязательного медицинского страхования, 3-шаговый. Ошол кадамдарды реформа андан кийинки ошо эсли мүмкүн болсо көрсөтүп берейин. Мүмкүн болсо этап менен ошол маселеге да жетебиз. Бул мамлекеттик заказ, жанагындай целевые специализированный программалар аркылуу, мамлекеттик заказ аркылуу чечилчү көйгөйлөр. Эми алар өтө көп эмес, мисалы үчүн бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу, ошону мамлекет өзү чын эле жасаса болот да. Туптуура айтасыз, тийиштүү адистерди даярдашыбыз керек ага чейин, жана анан сөзсүз түрдө шарт түзүп беришибиз керек ал адистерге. Көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн америкалыктар бул жака каббойлорду жөнөтүп, көкбөрүн үйрөтүп кетти да. Анан ал барып тияк барып машыктырды, командасын алып келди. Ошол сыяктуу илим алып келсек, өзүбүздө кылсак болот эле деген маселе. Анан лапароскоп аппаратын качан аласыздар? Анткени азыр боюнда бар аялдарды бала төрөйөктө эле мындай ичин кеспей туруп операция кылса болот экен, туурабы? Туура. Ошондой аппараттарды качан аласыздар? Ал ошол лапароскопторго мукташтык азыр 1 миллиард 868 миллион сомдук мукташтык бар экен, ошо жалпы Кыргызстан боюнча. Биз ошону алып, ошол көйгөйлөрдү чечүүгө жумшайбыз. Энелердин ден соолугу маанилүү, колдоп берели бюджетте. Рахмат. Рахмат.